Аллах Тааланын 99 sıfatı. Ulandısı. Al-Vahhabu manisi belek berүүчү. Kim kedeylikке jana жоқчулукка учурап, Al-Vahhabuni көп окуса, же аны жазып, өзү менен бирге алып жүрсө, же чаш намазынын акыркы саждасында аны 41 жолу окуса, анда Аллах Таала аны kedeyliктен жана жоқчулуктан куткарат. Кимде өзгөчө зарыл иши чыгып калса, үйдүн же мечиттин коросунда 3 жолу сажда кылган соң, колду көтөрүп 100 жолу аны окуса, анда Аллах Таала буйрса, анын иши орундатылат. Ар-Раззаку өтө чоң ырыскы берүүчү. Ким багымдат намазынан мурда өз үйүнүн 4 бурчуна кыбыла тарапка караган абалда үйдүн оң бурчунан баштап 10 жолудан Аль-Раззакуну окуп дем салса, анда Аллах Таала ага ырыскы эшиктерин ачып коет жана анын үйүнө оору жана кедейлик эч качан келбейт. 18. Аль-Фаттаху маниси рахмат эшиктерин ачуучу. Ким багымдат намазынан кийин эки колун көкүрөгүнө коюп 70 жолу Аль-Фаттахуну окуса, анда Алла Таала буйрса анын жүрөгү ыйман нуру менен толтурулат. 19. Аль-Алиму маниси өтө билимдүү. Ким я алиму деп көп айтып жүрсө, анда Алла Таалага илим эшиктерин ачып коет. 20. Аль-Кобизу маниси ырыскыны азайтуучу. Ким нандын 4 турамына Аль-Кобизуну жазып 40 күн жесе, анда Алла Таала буйрса ал ачкалык, чаңкоо, жара жана башка оорулардын кыйынчылыгынан сак болот. 21. Аль-Баситу маниси ырыскыны көбөйтүүчү. Ким күн сайын чаш намазынан кийин асман жакка колун көтөрүп 10 жолу Аль-Баситуну окуп, колун бетине сүрсө, анда Алла Таала аны бай кылат жана ал эч качан эч кимге муктаж болбойт. 22. Аль-Хафизу капырлардын мертебесин төмөндөтүүчү. Ким күн сайын 500 жолу Я Хафизуну окуса, анда Алла Таала анын бардык кажеттерин толуктайт жана андан бардык кыйынчылыктарды кетирет. Ким 3 күн ораза кармагандан кийин 4-күнү күнү бир жерге отуруп 70 жолу Аль-Хафизуну окуса, анда Алла Таала буйрса ал душмандарга каршы жеңишке ээ болот. 23. Ар-Рафи'у маниси мартабаларды көтөрүүчү. Ким ай сайын айдын 14-күнү түнү жарым түндө 100 жолу Аль-Рафи'уну окуса, Алла Таала аны бардык маклуктарга муктажсыз жана бай кылат. 24. Аль-Муиззу маниси урмат сый берүүчү. Ким дүйшөмбү же жума күндөрү шам намазынан кийин 40 жолу Я Муиззуну окуса, анда Алла Таала аны адамдардын ичинде урматтуу жана сымбаттуу кылып коет. 25. Аль-Музиллу маниси кор кылуучу. Ким 75 жолу Я Музиллуну окуп, башын саждага коюп дуа кылса, анда Алла Таала аны кызгануучулар, залымдар жана душмандардын жамандыгынан сактайт. Эгер анда өзгөчө душманы болсо, жана ал саждада туруп анын атын айтып, «Эй Алла, баланча залымдын же душмандын жамандыгынан мени сакта» деп дуа кылса, анда Алла Таала буйрса, анын дуасы кабыл болот. 26. Ас-Самию маниси бардык добуштарды угуучу. Ким бейшемби күнү чаш намазынан кийин 500 же 100 же 50 жолу Я Самиюну окуса, анда Алла Таала буйрса анын дуасы кабыл болот. Аны окуп жаткан учурда эч ким менен сүйлөшпөө керек. Ким бейшемби күнү багымдат намазынын сүннөтү менен парзынын ортосунда 100 жолу аны окуса, анда Алла Таалага өзгөчө түшүнүк берет. Аль-Басиру маниси бардык нерселерди көрүүчү. Ким жума намаздан кийин 100 жолу Я Басируну окуса, анда Алла Таала анын көзүн курч кылат жана жүрөгүнө нур пайда кылат. 28. Аль-Хакаму өкүм чыгаруучу. Ким түндүн акыркы бөлүгүндө 99 жолу Аль-Хакамуну окуса, анда Алла Тааланын жүрөгүн сырдуу жана нурдуу кылат. Ким жума күнү кечинде аны өтө көп окуса, анда Алла Таала анын жүрөгүнө каш жана илхамды, Алла тараптан дилге келген нерсени салат. 29. Аль-Адлу маниси адилеттик кылуучу. Ким жума күнү күндүз же кечинде нандын 20 турамына Аль-Адлуну жазып жесе, анда Алла Таала маклуктардага баш ийдирип коет. 30.
Al-Latifu, manisi sırlardı bilüçü. Kim 133 jolu Ya Latifunu okusa, anda Allah Taala buyursa anın rızkısında bereke bulut. Jana anın bardıq işi жақшылық менен бүтөт. Kim жақыр, açqa, қайғылу, орулу, жалғыз қандайдыр bir қиынчылықта болса, жана ал жақшылап дарат алып 2 рекет хажат намазы оқсын жана өз тілегін жүректен естеп тұрып, Я Латифуну 100 жолу оқса, анда Allah Taala buyursa anın тілегі атқарылады. Бұл баян Алланың кереметті 99 сыпаттары аталыштағы китептен алынды. Урматтуу мұсылман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.